Так, саламатсызбы? Атыңыз, ой, жашыңыз қаншада? Жашым 46. 46 жаштасыз, катуу сүйлөй бериңиз. 46 жаштасыз. Сиз бүгүнкү күнгө мага эмне деген даттоо менен келдиңиз? Мен бүгүнкү күнгө сизге даттоо мен мурундан жана коронавирусда сизди көргөм да. Көрүп жана немелериңиз менен сүт ичкиле, Жок, суу ичкиле. Суу ичкиле, сүттөн эме болот деп бир иш кылып башым эле айланып калды. Ошондой немелериңизди информацияларыңызды угуп, ошо сиз мемеңиз менен айткам да, мен өтө катуу коронавирус болгон. Так, сиз ковид мезгилинде, значит, биздин айткан ыкмаларды жасап, суу ичип, тердеп, чеснок ичкиле дегем, спирт жуттагыла дегем, маскага спирт сепкиле дегем, көбүрөөк кыймылдагыла, тердегиле деп айткан ыкмалар менен сиз ковидтен чыгып кетип, абдан сүйүнүп жүргөн экенсиз. Анан мени жоготуп алдыңызбы? Анан сизди жоготуп алдым. Ошо мен бир мемеңизге чалганда бир телефон номерге чалсам, Ошто дегенде мен туура эме көрсө Оштода офисиңиз бар. Ошто десе, бул врач Ошто экен деп, ошону мен кайдыгер калып кеткенмин. Кече бир апта болду, эжем мемеңизди ошо Инстаграм баракчаңызды берди да. Анан мен бул эжемди тааныйм го, баягы эже го, ковидтен. Анан сиз мага азыр бүгүнкү жазылып келдиңиз, Так, демек бүгүнкү күнү сиздин кайсы жериңиз ооруп атат? Бүгүнкү күндө мен эң негизги бүгүнкү жалпыңызды айтыңыз. Анан буга чейин кайсыларды ооругансыз ушуларды айтып бересиз? Бүгүнкү башым ооруп. Сиздин бүгүнкү күнгө башыңыз ооруп турат. Дагы оозумдан мындай көп кекиремден пена чыгат да, көбүк чыгат да. Кекиргенде пена чыгат же өзүнө мындай көбүк чыга береби? Жок, кекиргенде. Кекиргенде оозуңузда? Кекиргенде кускум келгенде болот, анан оозумдан пена чыгат. Так, дагы кайсы жериңиз ооруйт? Мына жерлерим ооруйт. Оң капталыңыз ооруйт. Оң капталым ооруйт. Ашказан. Сол капталым ооруйт. Ашказаным ооруйт. Сиз ичиңиз катабы? Ичим катпайт. Күнүгө улуу зарага барасыз. Күнүгө улуу зарага барам. Түнү кичүү зарага турасызбы? Бир жолу турам. Постоянно такай турасызбы? Кээде турам, кээде турбайм. Бирок азыр мына моментте дары ичип атам, түндөсү турам. Кайсы дарыны эмнеге ичип атасыз дарыны? Торпеда деген чөп. Сиз Кахраман деген чөп менен алектенген табыкчынын торпеда деген чөбүн ичип атасыз. Так, эми сиз ушуга чейин кайсы жерлериңиз ооруп, кайда жаткансыз? Мен буга чейин тизем ооруп, 4-көр больницага барып жатып, бутума темир койдургам да. Темир койдургандан кийин темиримди 1 жыл барсам, 1 жыл эрте экен деди. 1 жыл 2 айдан кийин барсам, алдыгандагы бонтук калып кеткен. Азыр бутум ичинде бонт бар да. 2-3 жыл болгон. Значит, темирди катырган бонт калып кеткен, темирди алып коюшту. Өтө катуу оордум, баса албай калдым. Сабырбек барсам, өзү операция кылган кишиге барсам, Кудайга шүгүр де ушинтип жүргөнүңө деди. Эгерде ошол темир жакпай калганда бутуңду эмнеден кесип туруп протез салып бермекмин деди да. Хорошо. Азыркы күнгө бутуңуз ооруп турабы? Азыр момент Кудайга шүгүр, эми ооруйт да, барбыр темир бар, бутум суукта ооруйт, анан ысыкта да кызытып бираз кыйнайт, Так, мындан тышкары дагы эмне болгонсуз? Операция болгонсузбу? Операция болгон, өтүмдү алдыргам. Так, өтүңүздү бут оорудан кийин алдырдыңызбы? Бут оорудан кийин алдырдым, 2 жылдан кийин. Түшүнүктүү. Так. Демек, урматтуу мекендештер, мен эмне үчүн бул ушул видеону чыгарайын дедим. Мына сиз өтүңүздү алдырдыңыз, Сиз өтүңүздү алдырган ошол мезгилдеги абалды айтып бере аласызбы? Эмне үчүн алышты? Өтүмдү алдырганда мен ушу мына жерим ооруйт эле да. Оң капталым көрсөтүп атат. Оң капталым санчка тургандай кылып ооруйт эле да, бир нерсе тургандай кылып ооруйт эле. Тамак жесем дагы, жебесем дагы. Анан барсам, доктурлар айтты, өтүңдө ташың бар экен деди. Барсам, мен мындай дары менен жок кылат, укол менен жок кылат деп ойлодум да, барсам, сразу операция деди, эртеси күнү операцияга келиңиз деди. 2 күндөн кийин, 3 күндөн кийин операцияга бардым да. Барсам, чипти операция кылды, 2 күндөн кийин чыгарды. Эмнени чыгарып берди колуңузга? Болгон 3 штук жүгөрүнүн шагыдай. Жүгөрүнүн бүдүрү. Бүдүрү. Өтө андай чоңудай эмес. Эми көзгө көрүнөт, бирок чоң эмес да. Көлөмү чоң эмес, 3 штук берди. Мен айттым, кан өттүндай капчыгы эмеси десем, олорду биз өзү алып калабыз, мына өтүңүздүн ташын көрөңүз деди. Ошол 3 штук. Сиз ошол өттү алдыргандан кийин ден соолугуңуз
жакшы жагына кеттиби? Жок, наоборот кыйналып калдым. Мен ойлодум да, өтүңдө ташыңды алдырсаң эле сен жакшы болуп каласың, оору жок болуп калат десе, мен толук ошого ишенип атман да. Кайра наоборот өтүмдү алдыргандан кийин боорума нагрузка келди. Боорум, могу жерим кызып, боорум ооруп калды. Анан ошол ашказаныма берди. Уйку безинен кийин арадан бир 6 ай өтпөй эле больницага барсам, хронический панкреатит деп аталат. Ошол ойдон ооруп жүрөм да. Сиз эмнени түшүндүңүз? Şu оорулардын баардыгы кайсы жерден башталды деп түшүндүңүз? Мен ойлодум, кийин мына интернет неме болгондон кийин адамдын организминде ичеги карындар туура неме болсо, шлактар же бир нерсе токсиндерге толсо, ошондон болот экен деп ойлодум да. Өзүм ошентип ойлоп ошого чечимге келдим. Көрсөм мен азыр быйылдын эсебиге мен өзүмдү карап былтыр баса албай калган, бул убакта мен балдак менен жүргөм да. Балдак менен жүргөм, баса албай. Быйылга болсо, ошо быйыл жазы менен ошо айтып атпаймынбы? Эмелерди көрүп, ыстык суу ичип, гимнастика кылып, өзүм эме кылып, мынаяктарыма көнүгүүлөрдү жасап, билип билбей мына бир жума мурун сиздин эмеңизди көрүп интернетте мына курсакка массаж, висцеральный массаж деп коет. Ошону эме кылып, ошону жасап, эме кылгандан бери Кудайга шүгүр, быйылга бутум тизем ооруган жок да. Ошодон билдим да, мен демек баягы аз кыймылдоодун эмесинен кыймылдабасам ушундай ооруларга чалдыга берет адам, Так, урматтуу мекендештер, мен эмне үчүн ушул пациентти сурандым? Себеби деген биз эң негизгиси, мен дайым айтам да, урматтуу кыргызстандыктар, ошонун ичинен кыргыздар, бизде абдан жакшы макал бар. Кыргызда ичиң таза болсун деген. Мына бул жак ушундай ооруларды башынан өткөргөндөн кийин түшүнүптүр да, бардык нерсе курсакта экен депчи. Ошон үчүн мен азыр айтып чыкканым, эң биринчи адам өзүнүн курсагы менен иштеш керек. Курсактагы органдарды түткүлөш керек. Курсактагы органдарды кыймылдатыш керек, жылдырыш керек. Ошол жака кан айлануу, артерия, вена, без, нерв тамырларды ошолордун иштөөсүн жакшы кылышыбыз керек. Мына ошондо гана адам бардык оорунун алдын алат. Профилактика жана оорубай калуу бул курсактан башталат. Демек, сиздер мен айткан 5 көнүгүүнү жасай бериңиздер. 5 көнүгүүнү жасай бересиз, органдарыңыз жакшы иштейт, анан сиз оорубай каласыз. Бардык оору, мен дайым айтып келем, биздин классификация боюнча азыр дүйнө жүзүндө адамга 1100 оору койгон. Мына ошол өпкө, жүрөк, ашказан, бут, нерв, бардык денедеги оорулардын 1100 оору бар. Мына ошол 1100 оорунун алдын алуу мындан нечен деген кылымдар мурун кыргыздар айтып койгон, ичиң таза болсун деп. Демек, сиздин азыркы ооруп аткан ооруңузду жок кылуу үчүн сиз ичиңиз менен иштеңиз. Ичиңиз менен иштеңиз. Ичиңиз менен иштесеңиз, сиз ар бир оорунун алдын аласыз. Мен сурадым да, сиздин бутуңуз качан оорудагы, анан өттү качан алдырдыңыз деп. Мен биринчи 6 жыл мурун бутум ооруду, 2 жылдан кийин өтүм алдырып салдым деди да. Бизде профессор Абулов айтат да, артрит дейт, это желчный пузырь деп коет. Буттардын шамалдоосу бул өттүн шамалдоосу деп айтат. Өт жакшы чыкпайт деген сөз. Мен дайым айтам, өт чыгат, занга барасыз. Өт чыгат, бутуңуз кырсылдабайт, бутуңуз оорубайт. Артрит болбойсуз. Көрдүңүзбү? Демек, урматтуу мекендештер, мен профилактика менен алдын алуу жана азыр ооруп калсаңыз дагы канткенде сиз ушул оорудон чыгып кетесиз. Ошондо чыкканда дагы натуралдык ыкма менен чыгып кетесиз. Мына ошолорду жеткирейин деп дайыма ушул видеолорду чыгарам. Дагы кыргызда дагы эң жакшы макал бар. 7 өлчөп 1 кес деп атат. 7 өлчөптүр анан кесиш керек. Албетте, эгерде өт башкачасы жарылып кетип, адам эсинен танып жатып калса, албетте бул экстренный случай дейт. Эгерде адамды машина уруп кетип буту сынып калса, это экстренный случай. Адам жыгылып бир жери сынып калган болсо, бул экстренный случай. Башынан доо кетип, башынан мээ уйруп калса, это экстренный случай. Бул убактарда албетте биз операциясыз эч нерсе кыла албайбыз. Бирок адам өзүн ошондой алдын алып жүрсө,
мисалы жығылып чүктүм сынып калды дейт. Демек ал алдын алган эмес. Ал кальций менен иштеген эмес. Ал ичегиси менен иштеген эмес. Сөөк морт болгон, жығылып түшсө бут сынып калган. Эгерде сиз алдын алып, ичегиңиз таза болуп, кальцийиңиз жакшы болуп, сөөгүңүз морт болбостон катуу болгондо сиз жығылсаңыз дагы булчуңдарыңыз өзү кармап калып, сөөктөрүңүз сынбай калмак. Демек, урматтуу мекендештер, Бапаева сиз эмнени дарылайсыз деп көп сурашат. Мен эмнени дарылайт элем? Мен алдын алуу, анан калыбына келтирүү деген диагноз менен, деген метод менен иштейм. Демек, алдын алууда дагы өтө көп нерселерди жаткарыш керек экен. Аны бир эле сөз менен айта коюңчу, мен ошону кыла коеюнчу, мен алдын алып жакшы болуп калам. Жок, алдын алуу. Сиз азыр 50-ге чыктыңызбы? Сиз азыр 60-ка чыктыңызбы? Сиз азыр 15 жаштасызбы? Сиз биринчи алдын алуу үчүн көп нерсе аткарышыңыз керек. Аны келесиз кененирээк түшүндүрүп беришим керек. Анан кийин хорошо, сиз ооруп келдиңиз. Эми калыбына келтириш үчүн дагы көп нерсени аткарыш керек. Анан кийин ал орган калыбына келет. Мына ошондуктан, урматтуу мекендештер, дагы бир жолу айтамын, оздоровительно-восстановительный дейт. Ден соолукту чыңдоо жана калыбына келтирүү жана профилактика менен иштейт экенбиз. Келиңиз, жардам беребиз. Мен силерге чың ден соолук каалайм.